мындай айтканда биз чындыгында биздин көкбөрүчүлөргө же көкпарчыларга андай тапшырма берген эмеспиз. Сыйлоо аземинде медалиңарды чечкиле деп. Бул жеке спортсмендердин өзүнүн чечими. Байге боюнча бул 6 миллион теңге сертификатын беришкен, бирок биз байганы алабыз боюнча. Негизи эле ошол жөнүндө суроо берсем да, негизи мындай сыйлоо аземи учурунда кетип калган бул спортто туура эмес көрүнүштө, жада калса өзүңүздөр билесиздер, Айсул Тыныбекова ошол пьедесталда ыйлап болсо дагы туруп башкаларга сыйлоо сутканда, анан бул тараптан ошол көкбөрүчүлөргө, кыргызстандык көкпарчыларга кандайдыр бир түшүндүрүштер болобу? Эми көкбөрү оюн жөнөкөй оюн эмес да. Бул өзү мындай канды кызыткан оюн да. Анан жанагындай мисалы биздин балдарды адилетсиз жанагындай чечимдер болуп атса, 20га жакын эреже бузуулар болуп, биздин балдар утулуп атса ошол жеренчи. Анан балдарды биз чын айтканда ошол жерге араң чыгардык. Чыккыла деп кыйнап чыгардык, ошол чыгып койгула медалыңа тааныла депчи. Бул эми жеке ошол жерге кетип калган балдардын өзүндөрүнүн чечими болду. Биз федерация тарабынан медалыңарды тааныбагыла, анан ошол жактан кетип калгыла деген эч кандай тапшырма болгон эмес. Сыйлык акыны алган жокпуз деп ала элек бере элекпи же өзүбүз албай элек чечтиңиздер? Жок, негизи сыйлык акы боюнча сертификат берилген. Биздин федерациянын расмий расчетный счетторун алышкан, бирок бүгүнкү күндө биздин федерациянын счетуна бир тыйынчы элек.